Саламатсыздарбы урматтуу жаңылыктар жүрөгү YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, 6 февралга карата сиздерге жаңылыктардан маалымат беребиз. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чогунда баса кетиңиздер. Журналист Күмүшай 12 жаштагы кызын сууга тоңуп каза болгон окуясын коомчулукка жеткиргенден кийин өзү ооруканага түшкөнү тууралуу видео тарады. Видеодо ал ооруканада оор абалда жатканын көрүүгө болот. Видео чындыктын курманы болгон Күмүшайдын акыбалы оор деген аталышта тараган. Анын бул абалга кандайча туш болгону тууралуу расмий маалымат жок. Бул жөн гана дал келүүбү же анын чындыкта иликтөөлөрү кимдир бирөөгө тоскоол болду беле? Чындык үчүн күрөш бул жолу Күмүшайдын өзүнүн коопсуздугуна залакасын тийгиздиби? Жоопсуз суроолор көп. Күмүшайдын абалы жана анын ооруканага түшүүсүнүн себептери боюнча так маалымат чыга элек. Биз бул окуяны көзөмөлдөөнү улантабыз. Учурдан ден соолугу тууралуу кошумча маалымат жок. Бирок бир нерсе анык, чындык үчүн күрөшүүнүн баасы кээде өтө оор болушу мүмкүн. Биз Күмүшайдын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз. Эгер сизде анын абалы боюнча жаңы маалыматтар болсо, бөлүшүңүз. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Бишкек-Ош-Унаа жолунун 169-чакырымында жол кырсыгы катталып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Чүй ЖКБнын басма сөз кызматы билдирди. Кабарга ылайык, кырсык бүгүн 6 февралда саат 08:00 чамасында болгон. Анда Mercedes-Benz жүк ташуучу унаасы менен Lexus 330 үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктан бир адам каза болгон. Жаракат алгандар такталууда. Учурда жеринде жайыл Рибинин ыкчам тергөө тобу иш алып барууда. Ассаламу алейкум, достор. Мен азыркы кайрылуум бул жанагы Аскат Сулайманов деген актерго да кайрылам, ошол байкеге да кайрылам. Менден 1-2 жаш улуу ал киши. Деги эле жалпы ушул бизде кыргыздын коомчулуктун коомдо болуп аткан окуяларга мындай кайдыгер карабаган адамдардын баарына кайрылам да. Аскат Сулайманов болсо азыр акыркы видеолордун биринде ушу бир тууганы жөнүндө айтып, туугандарынын баласы ооруп калып, ага операция керек болуп, анан блогерлерге кайрылса, бир мен тааныган блогерлерге кайрылса дейт, алар эми $130,000 керек экен операцияга. Анан ошондон 25%-ын сурапты. Бул $30,000 болот экен, кандай бети жок акмак немесиңер, ошол блогерлерге мен кайрылам, бардык эмес деп айтып атат да. Бир тааныштардын баласы ооруп аткан экен. Көп суммада $130,000 акча керек экен. Ошону блогерлерге кайрылсак дейт, 25%-ин бересиң, анан биз чыгарып иштеп беребиз дептир да. $130,000 чыгарыш үчүн мындай орточо эсеп менен алганда $30,000 бериш керек да ошондо. Туурабы? 25% болот. Кантип уялбай аласыңар? Ушу менен блогерлердин баарын айткан жокмун. Ошол мен азыр уккан блогерлер кантип уялбай оорунун үстүнөн акча тапкан атасыңар. Мен ушунчалык таң калдым силергечи. Силердин 6 жашар балаңар ошентип ооруп калса эмне болот? Ошол блогерлер $130,000 керек болот. Кудайды ойлош керек, эй. Жөн эле чыгарып берип, реквизиттерди коюп берип, чакырып койсоңор болбойбу? Биз ошентип эле мисалы бир тыйын албайм мен, ушундайда наоборот жардам берем. Кантип уялбайсыңар билбейм. Мен таң калдым, кандай эле үй алып атабыз деп калат дейм чычымдар. Кантип акча таап атат, күнү түн иштеп атып биз деле ала албай атабыз. Көрсө ушинтип оорунун үстүнөн иштеген эме турбайсыңар силер. Мен дагы жалайт атам, бардык блогер эмес. Ошол мен уккан блогерлер. Кудайды карагыла, Анан мен эми бул тарыхчаларымда дагы айтып кетпедимби? Кайрылып кеттим, мен дагы айтып кетейин дегеним. Ошол Аскат байкеси, эми мен мисалы сизге дагы айтам, сиз аркылуу кыргыз элине дагы ошол эки активдүү адамдарга да кайрылам да. Мына сиз айтып атасыз, мен ошол эки блогерлерди тааныйм, ошол чычымдар, силер ушинтип акча таап жүргөн турбайсыңарбы деп, бирок атын айтпай атасыз да. Сиз ошону билем деп атасыз, бирок айтпайм деп атасыз. Эми биринчиден мындай да, эгерде сиз алардын атын айткыңыз келбесе, Аскат байкеси, анда чыгарып эмне кыласыз? Себеп дегенде анын терс кесепети дагы бар да. Билесизби атын ошол эки адамдарды? Анда чыгарыңыз. Сиз чыгарганыңыздын себеби эмне болду? Ошол эки мен чыгарып
анан ошолерге таасир этип, ошол акмакчылык, ошол туура эмес, ошондой болбошу керек деп чыгарып атасыз да. Сиз туурабы? Ошону оңдойн деп чыгарып атасыз да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин калайык калк. Интернет тармагында өтө бир чоң чуулгандуу ушундай бир резонанс жаралып атат. Блогерлер арасында ушундай услуг алат экен, алдын ала сураптыр, $30,000 берсин. Андан кийин калган сумманы биз топтоп беребиз деп. Бирок негизинде бул нерсе туура эмес. Ооруп аткан адамдан ушинтип алдын ала заранее сураш, өзү негизи ага акча керек болса кайдан анан ал адамдан заранее акча алат дейм да. Бул деген өтө туура эмес туугандар. Эми бул өзү ар кимдин өз ою бар. Ошол жүгүрүп артынан мээнет кылып эме кылган болсо, өздөрүнүн ыраазычылыгы менен ооруган адамдар өздөрү берет ал адамгачы. Өзүнүн ыраазычылыгы менен берип коет. Эми ошончолук жүгүргөн болсочу, сиздер дагы өз оюңуздарды айтып кетсеңиздер, анан биз болсо ошол чыгарган ар бир ушул ооруган инсандар тууралуу сиздерге маалымат берип турабыз дайыма. Кече күнү дагы мына Кыргызстанда биздин Махабат деген кызыбыз операция болду. Ошол операциясына Индияда $40,000 кетет эле. Ал биздин өзүбүздө эле $20,000 бүтүп калды туугандар. Ушу Индия, нар жак бер жак чет өлкө дебей эле, эгерде Кыргызстанда операция боло турган болсо, ошол жерде деле бүтүрүп койсо болот экен. $20,000 менен дагы $40,000 деп ал жака сурашкан эле, бирок анын жарым акчасы менен бул жакта операция болуп калды Махабат деген кызыбызча. Анын отчетун берип сиздерге чыгарып калайык калкка көрсөттүк туугандар. Барыңыздардан Алла разы болсун. Анан сиздерге ар бир ушул көрүп жаткан биздин мекендештерибизге, ушул акча которуп аткан инсандарга айтарыбыз, интернет тармагында ушундай адамдар дагы толуп кеткен. Өздөрүнүн реквизиттерин жазып алып, ошол блогерлер өздөрүнүн реквизитин коюп алышат да. Анан өздөрүнүн атына коюп алып, анын отчетун бербеген блогерлер ошончо да. Ошол себептен туугандар, биздин ар бир чыгарган видео ролигибизде, ар бир маалыматыбызда ушул ооруган инсандар тууралуу биз деле ушул соопчулук үчүн чыгарабыз. Ошол адамдын өзүнүн реквизитин айтыртабыз. Досум, сенин эң банк номериңди айтып өтүп кетсең башта эле. 51 менен 19-14-30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Өзүнүн реквизитин айтып, как положено өзүнүн эң банкын айтат. Бардык өзүнө түшкөнүн өзү көрүп турат. Бүт бардыгын өзү контролдо алат. Өзүнүн эң банкын көрсөткөн ар бир ушундай ооруган инсандарды ар бири ушинтип ишеничтүү которо берсеңиздер болот. Өздөрүнүн эң банкына, өздөрүнүн Сбербанкына. Анан туугандар, сиздерге айтарым, ошол өздөрүнүн реквизитин коюп алып, тиркеп алып, булар өтө ишеничсиз да. Ал ооруган адамдын капчыгына түшпөйт, ал болсо түз эле барып жанагы блогердин капчыгына түшөт. Ошол себептен сиздерге эскертип айтып кетейин, ар бир чыгарган роликке маани бериңиздер дагы. Эгерде эң банкын өзү айтып өтүп кеткен болсо, ошолорго караштуу болсо тактап туруп салыңыздар туугандар. Бардык ишти Алла ыраазычылыгы үчүн жасаган жакшы туугандар. Эми бул биздин ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Айтканга мен дагы өз оюмду сиздерге жеткирип өтүп кеттим. Анан ал жерде Аскат Байке дагы сүйлөп кетиптир. Ушул блогерлер аты жөнүн айтпай коюптур да. Ошол негизи туура эмес. Аты жөнүн айтыш керек. Бул жерде бардык блогерлерге доо кетип атат да. Блогерлер жаман, ушундай жаман деп. Блогерлер болбосо, ушундай ооруган инсандар дагы бул көпчүлүккө калайык калкка чыгып операция болбой калат эле туугандар. Ошолор бар экен, блогерлер бар экен. Ошол көпчүлүк калайык калкка жетип үнү. Ошолор операция болуп кайтып келип атат. Ал эми бардык блогерлер болду жок болсун деген болсо, бул ооруган инсандар дагы чыкпай калат туугандар. Бул өтө бир зыян нерсе. Ошол себептен Аскат Байке дагы ким ошондой айткан болсо, ошону жүзүн чыгарыш керек. Мына бул адам ушинтип айткан деп туруп, ушул блогер экен деп туруп жүзүн чыгарып коюш керек туугандар. Эми туугандар, айта турган сөзүм ушул. Ар бири ушул чыккан роликке маани берип, өздөрүнүн реквизити тиркелип турабы, өзү айтып атабы, менин эң банкым ушундай деп атабы, коркпой сала берсеңиздер болот. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн эң банкына барып түшөт туугандар. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Аты жөнүм Болотбек Айдаркулов. Ушул калыс сөзүбүздү түшүнгөн ар бир биздин мекендешибизге Алла разы болсун. Менин эң банк номерим 0551 09 19 92
Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Оңдойын деп чыгарсаңыз, Аскат мырза, анда айтыңыз, аты жөнүн айтыңыз, могул блогерлер деп. Эгерде так маалыматыңыз жок болсо, анда тактап туруп чыгарыңыз анда. Чалып, силерди ушундай 25% сураган турбайсыңар акмактар, ошол чынбы деп, анан тагын билип алып туруп чыгарыңыз да. Эгерде тагын билбесеңиз, божомол билсеңиз, анда чыгарбаңыз да. Себеп дегенде башка блогерлер бар да. 0 тиын алып ошо элге жардам берип жүргөндөр бар да. Азыр мына сиз атын айтпай атап койдуңуз, бир блогерлер деп койдуңуз. Анан мисалы эл деле ойлойт да, сволочмо блогерлердин баары акча алып аткан турбайбы деп. Азыр канча киши, канча балдар ошол операцияга муктаж болуп, ошол блогерлерге кайрылып, ошол эки блогерлер ошону сүйлөп жүргөндөр бар да, чыгарып жүргөндөр бар, жардам берип жүргөндөр бар, 0 тиын алып жардам берип жүргөн бар да. Сиз өзүңүздүн кайрылууңуз менен мына аябай популярдуу болуп атат, хайп болуп атат, социалдык тармактарда жүрүп атат. Сиз өзүңүздүн кайрылууңуз менен ошол эки мисалы ак ниет менен иштеп аткан блогерлерге шек келтирип атасыз да. Элдин көбү ошентет да, могу акмактын баары ушинтип акча табышат экен депчи. Элге баарына түшүндүрүп айтып бере албайсың да. Бул жакшы блогер же бул жаман блогер деп. Сиз эми ошончо айткандан кийин анан мен ошол эки мен атын атабай эле коеюн деп атасыз. Айтыңыз да анда. Ошол эки деп эми аны эмнеге айттыңыз? Мына хайп үчүн айттыңызбы? Эмне себептен айттыңыз? Аларды оңдоюн, уят карайын деп айттыңызбы? Анда алардын атын айтыңыз. Жок, так маалыматыңыз жокпу? Аны тактаңыз. Жок, тактай алган жоксузбу? Аны чыгарбаңыз да. Аскат мырза. Мен айтайын дегеним, кыргыз коомчулугуна кайрылам да. Мынакей көчөдө көрдүңүздөрбү? Мен тарыхчаларында карасаңыздар, тиги кыздарыбыздын, ошо карындаштарыбыздын, аялдарыбыздын, жубайларыбыздын баарын эмчек жамбаштарынын баарын кармалап, ошол жерге берки тиги көчөгүн чочогун тийгизип жүргөн жанагы орусча айтканда озабоченныйлардын баары ошол жерде жүргөнүн көрүп атасыз. Мага жазган 1000 деген аялдар бүт айтып атат, баарында ошондой болгон деп, өзгөчө жаш кыздарга барат экен да. Анан ошондо биз көрмөксөн салабыз, ошол экени айтпайбыз. Эгерде ошол кыздарыбыз же жаш кыздар же студент ошол кыздар барып келип үйгө келип айтса, аларды кайра уят карабыз да. Мисалы, кой, шерменде болот, эмне болот. Кыздарыбызды зордуктап кетсе, биз айтпайбыз да, кой, шерменде болот депчи. Туугандарыбызды болсо тиги пара алып кармалып же бирдеке уурдап кармалып же мушташып эми кылмыштын баарын кылып кармалса, анда уялбайбыз айтканда. Кырсыктап калды деп анан барып акча сурайбыз. Кырсыктап калды деп пара берип ошол эки тууганыбызды чыгарганга аракет кылабыз. Мындай эки жүздүүлүк эмес, 4-5 жүздүүлүк кылабыз да баарыбызчы. Анда ушундай болуш керек да. Мен Аскат мырза, башкаларга да айтып атам. Же чыгарсаңар, сиз акыл эстүүсүз да, Аскат мырза. Мен ошончо сиз акыл эстүү болгон үчүн мен сизге кайрылып атам да. Сиз акыл эстүү эмес бир мен
жакшы көрбөгөн, мен сизди аябай сыйлап жакшы көрөм. Жакшы көрбөгөн бир акмак болсоңуз мен кайрылбайт болчумун. Сизди акыл эстүү адам катары кайрылып атам да. Сиздин кайрылууңуздун кесепетин айтып атам. Же атын айтыңыз, ошол экилерди чыгарыңыз. Биз ошол акмактарды көрөлүк, ошол жүзүн ооруп аткан баладан акча тапкандардын жүзүн көрөлүк. Же анда алып коюңуз алдыгынычы, эгерде ушуну тактай албай атсаңыз, башка блогерлерге шек келтирип атасыңар. Мен башкаларга да айтат элем жанагылардычы. Баягы ооруну жашырган өлүмгө ашкер. Биз ошол экен кой шерменде болобуз, коку уят болобуз, айтпа деп атып, кыздарыбызды зордуктаганга, андан ары зордуктай бергенге биз түрткү болуп атабыз. Кой кокуй шерменде болобуз, ушу сен эле ошол эки өзүң эле ошо кылмыш кылганга түттүң го деп, биз өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, тигил кылмышкерди андан ары ушундай кылмыш кылганга түтүп атабыз да. Же болбосо бирдекени ушунун башын кылтыйтып коюп эле анан сөз ээсин табат. Мен айтпай эле коеюн, бирок мындай болду. Аны мен деле айта берем. Мен деле отуруп алып айта берем да. Тиги баягы күнү тет жерде бир эки блогер сопсон эле жакшынакай эле элге чыгып жүргөн блогер жеткен шүмшүктөр тет жерде бир ыплас нерсенин баарын кылып атыптыр. Акмактар десе, атын айтпай эле коеюн, бирок ошого жетсин депчи. Эми бул популизм да. Эми бул жөн эле сөз да. Ошон үчүн мен айтат элем да, акыл эстүү блогерлерге, акыл эстүү аттуу баштуу адамдарга кайрылам. Бирдекен чыгарарда кичине ар жак бер жагын ойлонуп чыгарсаңыздар, кичине салмактап туруп чыгарсаңыздар деген ой да. Жанагы ооруну жашырып кереги жок. Эгерде бирөөнүн жан башын кармап атса, ал сиздин кызыңыз же карындашыңыз болсо, аны урушпаш керек, аны кайра колдоп барып туруп, ошол экен бетин тытып ачыктаганга аракет кылыш керек. Могул блогерлер жанагынтип бирөөнүн оорусунан пайдаланып акча таап атабы, чыгаргыла. Атын чыгаргыла. Ошол акмактарды чыгаргыла. Ошентпесек коом оңолбойт да. Анда баарыбыз эле ушинтип эле бири-бирибизди айтпай эле коем, жаман жакшы айтышып эмне кылам, бирок моментип коеюнчу бирок деп отура берсек, анда коомубуз оңолбойт. Ошону эле айтайын дедим да. Коомубуз оңолуш үчүн ошол ооруну ачыкка чыгарып туруп, анан баарыбыз могу оору, ушундан баарыбыз мындай сыртка оолак бололук деп анан чакырышыбыз керек да. Ошол туугандар, Аскат мырза, эми таарынбаңыз. Болгон оюмду айттым.